Баарыбыз билгендей эле экология көйгөйү дүйнө жүзүндө эң урч маселелердин бири. Кыргызстанда да өзгөчө борбор каалабыздагы тазалык маселеси жүрөкөйүтөт. Элнура да бул көйгөйгө өзгөчө көңүл буруп, таштандылардын арасынан видео тарткан. Бул видео элди тазалыкка чакыруу максатында тартылган, бирок интернет колдонуучулар арасында ар кандай пикирлер болгон. Мусорный полигонда тарткан видеоролик боюнча элдердин кабыл алуусу абдан ар түрдүү кабыл алышты. Бирөө айтат, силер абдан жакшы жол менен активист сыяктуу өзүңөрдүн оюңарды билдирип, ошону мусорная свалкада видеоролик тарттыңар дейт. Экинчилер айтат, ал жака концерт берип эмнеге бардыңар, анда мусорный полигондон башка жер калбай калгансып деп бизге ошондой дагы комментарийлерди калтырышты. Бирок биздин негизги себебибиз, ал жака барып видеоролик тарткандын себеби, биз бул роликти чыгармачылык үчүн гана эмес, экологияны дагы сактап кетүүгө ошол максатта тартып кеттик. Элнура 7 жылдан бери Кытай тилин окуп, азыр мыкты мугалим. Студенттерге гуджен аспабын ойногонду да үйрөтүп келет. Кытай салттуу музыкасын жана ошондой эле батыш мамлекеттердин музыкасын жакшы көрөт. Негизи эле мен кичине кезимден баштап эле музыканы көп угам, меломан деп айтып койсом болот өзүмдү. Ошол кезде мен комузда ойночумун, бирок комузда башка музыкаларды, башка композицияларды кавер сыяктуу кылып ойной алчу эмесмин. Себеби комуздун диапазону абдан аз болгондуктан, анан гуджен аспабын көрүп калып, бул жакта диапазону, октавалары фортепианонуку менен эле окшош. Ошондуктан импровизация кылууга дагы жакшыраак. Элнура өзүнүн чыгармачылыгы аркылуу глобалдык көйгөйлөргө элдин көңүлүн буруп, жаратылышыбызды сактап калууга аракетин кылып жатат. Жакынкы арада каарманыбыз экологияга байланыштуу иш-чараларга катышуусун билдирди. Эгерде ар бирибиз таштандыларды таштабай жаратылышты сактасак, биздин шаарыбыз абдан жашыл шаарга айланмакчы. Жана ошондой эле экологиялык проблемаларды ушул жол менен биз жеңип алышыбыз толук мүмкүн. Айдан Астамова, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.